Рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу Доодургүл Шаршеевна, аталган мыйзам долбоорду колдойбуз. Негизи эле билим берүү тармагына келген бардык грант болобу, кредит болобу колдоп атабыз да. Анан туура максаттуу пайдаланыш керек да. Анан биринчи компонентте мына окуу китептерин чыгаруу боюнча бар экен. Азыркы учурда өзүңүзгө белгилүү болгондой бизде мектептерге окуучуларыбыз барса 5 классты бүтсө, ошол 5 класстын окуу китептерини кайра 5 класска көчүп келген окуучулар окуй албайт да. Эмне себептен? Себеби бизде баягы китеп мафиясы бар да. Ушу боюнча кыскача маалымат берип койсоңуз. Китеп мафиясы буга чейин болуп келген. Анткени бул мамлекеттин колунда эмес, жеке менчик компаниялар чыгарып келген. Быйылдан баштап окуу китеби деген мамлекеттик ишкана түзүлдү. 33 китепти, ошол так илимдер китебин 1-класстан линиясын англис тили боюнча Сингапурдан алып, ири вуздар азыр англис тилинен кыргызчага которуп атышат. Аны экинчиден эксперттер толугу менен мындай кыргыз билим берүү суверенитетине ылайык биз чечим кабыл алабыз, киргизебиз. Үчүнчүдөн, сиздер билесиздер, былтыр окуу китеби чыкпай калган. Азыр андай мафия болбошу мүмкүн, анткени учкундан эмес бир нече организациядан чыгып кетчү. Азыр бир гана монополист учкун болуп атат. Бул жакшы. Бүгүнкү күндө былтыр 152 миллионго чыккан, азыр 100 миллиондун тегерегиндеги китептер чыгып атат. Сентябрга чейин дагы чыгат. Кийинки 2 жыл толугу менен 33 китеп чыгат. Параллелдүү комиссия түздүк. Бул кыргыз улуттук мазмундуу китептерди иштеп чыгыш үчүн. Ал эми толугу менен баягы стандартка ылайык келбеген китеп жок деп айтышат, бирок мындайда ал өзөктүү маалымат эч качан өзгөрбөйт. Үйүңүздү сиз евро ремонт жасагандай да, улам бир компонент киргизилет, бирок өзөктүү маалымат эч качан өзгөрбөйт. Бүгүнкү күндө мектептердин ичинде августта ярмарка жүргүзүлөт, баягы чыңалууну жокко чыгарыш үчүн. Бирок айрым учурда жанагы таарынып калган жеке менчик компаниялар дагы өз кызыкчылыгы үчүн бул чоң акчада аны да уюштурушу мүмкүн. Ар кандай мындай терс пикирлерди жана рынокко сатуу. Бирок бүгүнкү күндө ар бир китептин электрондук учету түзүлгөн. Мурунку система эмес, азыр толугу менен электрондук. Ал эми 100% жаңы муундагы окуу китеби менен камсыз кылыш үчүн 8 миллиард 700 миллион сом керек. Ал 152 миллион менен бөлгөндө бир 57 жылга барабыз. Бирок президент жакшы колдоп атат. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк китепти алдык, интенсивдүү. Ошол эле учурда орус класстарындагы орус тилиндеги окуу китептер менен орус мектептерин камсыз кылыш үчүн аны кыргыз билим берүү саясатына ылайыкташтырып адаптация кылуу боюнча Россия Федерациясынын министри менен иштери жүрүп жатат. Бул бир жылда эмес, бир жок дегенде бир 3 жылда толугу менен чечилип калуучу маселе. Жакшы, эми окуу китептерин колго албасак, ата энелердин чөнтөгүнө сокку урат да. Рахмат чоң. Аталган мыйзам долбоорун колдойбуз.